Ханбике аттуу тасманын жабык көрсөтүүсүнө келип калдык. Этно медианы аябай күтүп атты кылебиз. Айданы өзүмдүн кызымдай эле көрүп калдым. Айданы өле акеси келип атыр тойуна, менин тирэ акем келмedi тойго деп. Жүрөгүм толуктай 100%га бош. Сценарийди ошол жерден өзгөрттүк. Кастингге жок эле тандалып калдым. Тасма жөнүндө кыргызча жооп берип көрбөйсүзбү? Кыргызча тилин билбейм. Салам достор, сиздер менен мен Гүлин Айтмурзаева. Бүгүн күндүн суугуна карабай биз Манас кинотеатрынын алдына келип калган учурубуз. Алдыда боло турчу Ханбике аттуу тасманын жабык көрсөтүүсүнө келип калдык. Анда эмесе ошол тасма жөнүндө сиздерге кененирээк маалымат алганга кеттик. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Жакшы, рахмат. Премьера кут болсун. Чоң рахмат. Этно медианы аябай күтүп атты кылебиз. Качан келет деп. Келип калдык. Анан баягы премьера алдында толкундоо сезимдер кандай болуп атат? Мындай болуп атабы толкундоо сезимдер? Толкундоо сезимдер ооба болуп атат. Башкалардын тасмасына келип жыргап көрүп алып кетип калчу элек азыр. Өзүбүздүкүнө эл кандай баа берет деп бир аз толкунданып, коркуп дагы турабыз. Биздин студиянын дебюттук тасмасы Next Media'нын. Мен буга чейин сценарист, режиссер катары бир нече эмгектерди жасап көргөм да. Биз билишибиз боюнча бул тасманын сценаристи сизсиз. Анан тасманын баягы жаралышы, ою каяктан келди сизге? Негизи тасманын автор идея мен продюсерим Аскат Субанбеков деген досум. Идеянын автору ошол жигит. Анан ошол жигит экөөбүз башка форматта кино тартмакпыз. Тартабыз деп ошого биринчи Камчыбай экени главный рөлгө көргөнбүз. Камчыбай экен менен сүйлөшкөнгө үйүнө барып атпайбызбы? Үйүнө барып машинасында сүйлөшүп турабыз. Камчыбай экенин балдары улам эле чыгат. Ата деп эле. Кызы да, кыз экөөнүн мамилеси вообще сонун экен. Кыз экөө бири-бири менен эркелешип ушунча. Анан ушундай бир карап отурдук да анан сценарийди ошол жерден өзгөрттүк. Камчыбай эке сиз чота ата окшойсуз. Кыз менен ата жөнүндө, кыз менен ата, кызга менен атанын мамилеси башкача болот го. Аябай жакын болушат го. Сразу Камчыбай экенин көрдүк да, давайте биз кыз менен ата тууралуу тартабыз деп анан. Кыз менен атанын эң сонун аруу сон мамилеси тууралуу кино тарттык. Саламатсызбы? Жакшы. Премьера кут болсун. Чоң рахмат. Кандай келип алдыңыз бияка? Оштонбу? Оштон жакшы келдик, аябай гастроль 10 күн болду, 10 күн жүрүп анан кече келгенбиз. Бүгүн азыр премьерага деле шашып келгем. Толкундан атамайбы азыр. Биз угушубуз боюнча тасманын сценариси сиздин кызыңыз менен жашоодо болгон мамилеңизди көрүп анан жазылыптыр да? Мен ошол тиги кичүү кызымды жанакы өзүмдүн кызым ойноду да. Чоңойгондогусун тиги Айда ойноду да. Анан башында кастинг кылып атабыз, кыздар тандап атабыз дегенден бул кыз десек жок, тиги кыз десек жок, экинчиси дагы бирөөнү чакырсак ал дагы жумуштар менен деп бара албай келе албадым деди. Анан Айданы таптыр, анан биринчи көргөндө баягы жүзүн көрүп алып, сулуу кыз экен, татынакы кыз экен укмуш. Андан кийин актерлук, чеберчилик жагына келгенде эле мынасага деп атып эле мындай бат оталып кеткен жагынан дагы бат перекүл жасатып кеткен жагынан дагы аябай эме кыз экен, органичный кыз экен. Ошону көрүп анан ошо менен тасма тартылып кетти. Анан кадимки эле ата кыз менен эле мамиле башталып кетти. Анан кийинчерээк өзүмдүн кызымдай эле мамиле болуп калдым. Азыр жолуккан сайын эле Айданы өзүмдүн кызымдай эле көрүп калдым. Азыр деле кызымдай көрөм. Телефондо да кызым деп жазып алгам. Асыл зат экөөнү болсо кичүү кызым, улуу кызым деп экөөнү ойдон калып калды. Азыр ошондой эле жашоодо деле. Баарыбызга белгилүү болгондой, бул сиздин дебюттук тасмаңыз, Ошо куттуктайбыз дебюттук тасма. Ошол жөнүндө бир аз айта кетсеңиз, анан тасмага кантип тартылып калдыңыз? Негизи тасмага тартылуу актрисалык бул менин бала чактагы кыялым болчу десем болот. Баардыгы өз орду менен экен, кыялым орундалды, дагы да болсо орундала берсин. Ал эми тасмага тартылып калганым боюнча биздин продюсерибиз Аскат Субанбеков өзү байланышып, ушул бир тасма бар эле, бирок экинчи каармандагы кыздын образына чакырган, Ханбикенин образына эмес. Анан келип эле дароо экинчи каармандагы кыздын Ханбикенин дагы образын аткарып көргөндө дароо эле айтышты: "Болду, Айда, сен Ханбикесиң" деп. Ушундай кастингге жок эле тандалып калдым. Негизи фильмде бир жаккан учур болот да, режиссергочу. Өзүмө жаккан жери Камчыбай эке жалпы аталардан, жалпы кыздарга аталык сезимди билдирет. Биз силерди жакшы көрөбүз, биз силерди баалайбыз, барктайбыз. Силер деген
кыз болуп төрөлүп биздеги эң сонун аталык, биз мурда билбей жүргөн аталык сонун сезимдерди ойготтуңар деп айтат да. Ошол биздин өзгөчөлүгүбүз го деп турам да азыр. Анан мындай толук айткым келип атат, бирок спойлер болуп кетет деп атам да. Ошол эң биринчи ошо аталык сезим, кыздарга болгон аруу сезим тууралуу. Аталык сезим тууралуу, аталык мээрим тууралуу кино тарт. Менимче моякта турган аталардын баардыгы тең ушул тасманы көрсө, демек бүт аталар кыздарына кандай мамиле кылганын жана кыздары кандай мамиле кылып атканын, көп нерсени баягы бытовой акча, жумуш деп иштеп жүрүп, кыздарыбызга көп нерсе мамиле кыла албай калган учурларды ушул тасмадан көрсөткөнбүз да. Мисалы үчүн жумушка шашып баратам, кызы бир мындай кандай садикке баратканда же мектепке баратканда бир сүрөт тартып берсе, же бир атам оякта моуну жасап берип койдум десе, ошону мактап же кызыңдын ошол ийгилигине сүйүнгөндү билбей калган учурлар болот го. Ошондой моменттерди кетирбесин деген ниетте ушул тасма жаралган. Анан ошол жерде бар атасы кызын кантип баалаганын, анан кызы атасы менен кандай жылуу мамиле экенин ушул тасмада бар. Ооба, атанын кызга болгон сүйүүсү, мындайча айтканда колдоосу, махабаты, ал эми кыздын атасына болгон ишеними, сагынычы ушул тууралуу. Бул мындайча айтканда ата менен кыздын ортосуна мамилени дагы да бекемдей турчу жана ошондой эле жакшы тарбия берчү кинолордун бири болду деп ойлойм. Тасманын өзү негизи сценарий окуганда бир башкача экен да. Анткени эмне үчүн башкача аны айтпай эле коеюн, көрүүчүлөр өзүлөрү көрүп байкайт аны. Мен карманым жакшы бала, таластык, анан өз күчү менен баарын өз күчү менен кылып аткан жигит да. Ошо. Анан баягы эме деп коет го, тасмада бир фишкаңызды айта кетсеңиз, таластык бир. Фишка Жүрөт го тизерде аябай. Эми фишканы билбейм. Фишка деле Тыр деп. бир жолу тыр деп айткам, атайын мындай кичине таластык баланы көрсөтөйүн деп таластын образын. Ошо фишка болуш керек. Баарыбызга белгилүү болгондой эле сиз ырдапта жүрөсүз, блогер тармакта, анан баягы эми актерлук чеберчилик. Бир жактан билим алдыңыз беле же кандай? Ооба, менин билимим бул музыкалык окуу жайды аяктаганмын. Кичинекей кезимден музыка менен алектенем. Мукаш Абдыраев мектебин аяктагам, комуз аспабында ойночумун. Андан кийин эле эстрадный вокал, аны дагы бүтүрдүм, дипломум бар. Азыркы учурда дагы окуп жатам, билим алып жатам, талыкпай. Азыркы окуп жаткан билимим бул продюсер менеджмент. Актрисалык боюнча билим жок, бирок аны дагы алдыда окуйм сөзсүз түрдө. Жеке жашоодо кандай болуп атат? Жеке жашоом тыптынч, жүрөгүм толуктай 100% бош, бирок жеке жашоо курууга, жигит менен сүйлөшүүгө азыр такыр планда жок, ойдо жок. Азыр иштеш керек, анан ошо. Иштеш керек баягы актерлук тармакта. Актерлук тармак болсун, ырчылык болсун, ушул эки тармакта өзгөчө быйыл 2024 иштейин деп жатам. Анан көкөрүн 2023-жылы эң кытуу оюнчу. Өпкөздү азга таштап берем. Кызытайым, күнүм айым. Жакшы кино болуптур, абдан жакты, көңүл купубузга толду. Ата деген абдан жакшы нерсе да. Ошо абдан жакты. Бизде да кыз бар. Өзүмдү элестетип койдум, бул кино абдан сонун болуптур, 100% кепилдик беребиз, жакшы. Кино менин оюмча мыкты болуптур.
жакшы тасма, бул үй бүлөлүк тасма. Үй бүлөңүздөр менен, атаңыздар менен, ата-энеңиздер менен, жакыныңыздар менен келип көрүп кетсеңиздер болот. Жакшы маанай тартуулайт. Фильмдин аягында жакшы эмоцияга бай болуп кетесиздер. Жактыңыз экен? Конечно. Сон ата-энени баркын биргеле сыйлагыла, урматтагыла деген кино экен. Барыңыздар сунуштайбыз. Мен Ханбике. Чоң рахмат. Биринчиден премьераңыз менен куттуктайм. Эми тасма жөнүндө кыска нуска айта кетсеңиз. Бул тасма эми башка мен буга чейинки тартылып жүргөн образдардан такыр бөлөкчөрөөк болду деген себеби айткандай тамактын тусу бар, калемпир бар, мурчу бар, ачуусу бар дегендей, бунун да таттуусу, ачуусу, ыйы, күлкүсү дегендей жакшы ойлонткон тасма болуптур. Мындайча айтканда ата-энени бактайлы, атанын орду, эненин орду, ушундай тарбиялык анча чоң жакшы кино болуптур. Ошо мен да өзүм атам жок, ошо менин атам жаш кезинде өтүп кетти. Анан ошол бул тасма мага да аябай жүрөгүмө жакын болуп, бир окуп чыкканда эле сценарий мага беришкенде бирден эле окудум. Аябай жакты. Анан ошо сунуштан баш тарта алган жокмун, тартылам дедим. Ошо өзгөчөлүү мурда башка кинолордон күлүп жайнап мындай болчумун, бирок ушундай ойлонтуп, көпкө чейин ойлонуп, толгондум. Кинону көрүп көзүмө жаш алдым дегендей көп эл өзгөчө башкачараак кино болуптур. Буюрса элге жагат деп ойлойм. Буюрса кинонун өмүрү узун болсун. Өзү негизи ата биздин режиссер байкебиз чын айтты. Ата деген ата. Колун кармаса деле мындай мазоль, катуу бул жөндөн жөн эле эмес да биз үчүн. Ошон үчүн ошону сыйлап, аталарды сыйлаш керек, апаларды да сыйлаш керек. Драматургиясы да аябай жакты. Ошол эле моментте билбейм, элден уялып аттым. Көзүмөн деле жаш чыгат, күлүп деле аттым, ыйлап деле аттым. Себеби бул ар бир адам баласында ушундай жоготуулар бар да. Бирок ошонун колдоп жүргөнү сезет адамчы. Булар аябай мындай көз ачыктай эле жазып чыгарып коюптур. Ошо Кудай десиңен чыгарба, ата-энеңдин баркын чыгарба, ошолордун баягы айтып кеткен акыл назатын эсиге чыгарба, карап турат, жаман ишке барба деген бир сонун темасы бар экен. Мага аябай жакты кино. Анан ушу кинону мындай жолу байсалдуу болсун демекчимин. Өзүмдүн ролум эми айла жок чыгарасың, эми кандай роль болсо эми артист да, актёрубуз, чыгармачылык ошону ойноп бергенге аракет кылдык, ойнодук. Мен деген бир ата менен кыз ортосунда бир аз махабат алдым десем болот. Бир негизи биз эркек болгондон кийин бир аз ата мен сени жакшы көрөм деп айта албайсың го. Бирок ушу кинодон кийин азыр барам дагы атама чабып, ата мен жакшы көрөм деп айтам. Бирок атам азыр баары толту десең, Енді ең біріншіден Аиданы құттықтағым келіп тұр. Ең бірінші тасмасы өте соңын шығып тұр. Мен өзім енді әкеммен былай осындай кішкентай кездерін көрсетті ғой. Әкеммен соны көріп жылап, мен өйткені әкемді уже 10 жасымнан бастап уже көрмей бөлек чоң ойдық та. Анан әкеме жақсы көрем деп 10 жасымнан бастап айтпағамда, соны аяғында жылап қазір. Жана негизи кечирип сөзүм келип койду ма? Жана эме болду, эң акырын Айдан жана тойдун атасы келбедиби? Ошондо мен даже тоюма атам келген жок деп эле берсе болот, анан айттым, короче, жакшы күндөр көп депчи. Айтып жатырмын ғой, Айданын өлі әкесі келіп жатыр, тойына менің тірі әкем келмеді тойға деп. Сол негізі өте поучительный фильм. Жаңағы бала қызы мен әкесінің ортасындағы, папасының ортасындағы махаббатты нығайту деп ойлаймын қазір, өйткені көп та ажырасып кеткен отбасылар әкелері қыздарына внимание бөлмейді. И осы фильмнен кейін әкелері ойланады деп ойлаймын. Әке дегенде ата бізде қазақшада. Тасманы көріп жатқанда көз жаш алдыңыз ба? Билбейм, көзүмөн жанында отурган келинчегимен уялдым. Өсү түшкөн киного өзү ыйлап отурат деп айтат экен деп элечи. Эки жакты карап коем деп бирөө тартып аткан жокпу депчи. Бирок болбой эле алаксысам деле болбой эле көзүмөн жаш чыгып, мындай ыйлап күлгөн кино болду да, өкөтен кошо да. Ошол моментте көзүмөн жаш чыгып атат, кошо ыйлайсың. Жанагы арбакта аял экөө жана лимузинге отурушту. Ошол жерден очень башкача болуп кеттим да. Жанагында бир камчынында жакшынакай өзүнүн жакшынакай манералары бар, ушундай ушуга куп келиптир да. Көп эле кинодо жүрөт, бирок бул жерде өзүнүн ошо канча кино ойноп атса ошону чогултуп келиптир, ушу жерден чыгарды десем жаңылбайм.
Чоң рахмат агай, иштериңизге ийгилик. да ошентип кыргыз киносу өсө берсин, кыргыз жаштары өсө берсин. Кыргыз эли чыгармачылык адамдар эмеспи? Биз алдыга ушуну эле коюп, алдыга жөнөй берели, кыргыз эли. Бүгүн образыңыз өзгөчөгө бир жактан келе атасызбы? Арген го. Буюрса бүгүн Аржан туулган күнү 22 май Туктайм, туулган күнүңүз менен. Ошого 25 май күнү индийский стилде кылып өткөзөбүз. Ошого бир аз даярдыктар. Чакырабыз. Сөзсүз түрдө чакырсаңыздар эле барабыз. Анан биз буга чейин угушубуз боюнча сиз деген кыргыз тасмаларына тартылгым келип жүрөт деп айткансыз, Азыр кандай бир аракеттер, бир кыймыл эмелер болуп атабы тасмага тартылыш үчүн? Сунуштар түшүп атабы? Сунуштар жок. Анткени мен кыргызча тилин билбейм. Мен өзүм уялам да, кастингтерге чакырат. Кастингга келиңиз осундай деп. Мен не стыдно, типа мен кыргыз тилин билбейм, мен кантип барам деп кыргызча тилимди кичкен дамытып алайын, анан жарам ошол жерде, болот. Арген мырза үйрөтпөйлүбү кыргызча? Үйрөттүм кыргызча. Үйрөтөт. Айтып коюңуз. Акам, укам дейди. Сиз менен кыргызча сүйлөшүп көрбөйлүбү? Азыр бир эки сөз тасма жөнүндө кыргызча жооп берип көрбөйсүзбү? Мейли. Ок деп. Эмне дейин? Мен азыр кыргызча сүйлөп атам. Азыр да силерге кыргызча сүйлөттүм. Ушинтип ары карай бара беребиз. Кыргызча үйрөнүп, анан киного тартылам. Ошентип тасмабызды аяктап алдык. Кыргыз өзгөчө тасмалардын катарына кирет экен. 23 майдан баштап бүткүл Кыргызстандын кинотеатрларында көргөзүлөт. Ошондуктан келип көрүп кетиңиздер.